Аравандык багбан Жамшитбек Сыдыков мындан 4 жыл мурда 30 сотка жерине 150 түп курма дарагын теккен. Көчөт кезинен дарылап караган дарактар азыр мөмө бере баштады. Былтыр 6 тоннадай түшүм алган багбан быйыл 2 тоннадай мөмө алам деп турат. Жылда şu карайбыз, өстүрөбүз, бир алмак. Жылда карайбыз, бирок быйыл түшүм аз. Анткени бактын жарымын үйшүк алып кетти. Ошого жарымы гана түшүм берет. Курманы өстүрүү оңой эле. Дары себинин кереги жок. Курт деле түшпөйт. Эми быша баштады. Ноябрда толугу менен бышып калат. Bu ноябрда түшүм берет да. Болуп калды. Ал эми Кундузхан Эргешова дыйкандардын мээнет такталбай жатканын айтат. Анткени курманын баасы 10 сомго эле бааланып жатат дейт ал. Баанын төмөндөшүнө ортодогу алып сатарлар күнөөкөр болууда. Alıp satarlar da, alıp satarlar. Ortomçular alıp satarlar. Sizlerden 10 so'm alıp kaça satat emalar? Bilmem 50'den satsa gerek. 50, 30, bilmem. Pazarga Aytpayt. özünüz alып чыксаңыздар не болот? Biz sattıra koyuşpayt. Ovayt. Pas deyt, narxты paska urat, jaman eken deyt, ötpeyt deyt. Dıykandardı bardıra koybayt da bazarga. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баанын арзан болушун базар экономикасы менен байланыштырышат. Дыйкандардын ортомчусуз өздөрү базарга сатууга бардык шарттар каралган. Бул үчүн райондо логистикалык борборлор иш алып барууда. Негизги курманы жана жашыл мөмө жемиштерди сактоочу 5 кампа бар. Эң чоңу 800 тонналык, эң кичиги 100 тонналык. Андан тышкары дагы дыйкандар өздөрүнө 50-60 тонналык үйлөрүнө өзүнүн жеке менчик кылып кампалар курган, ошол жерде сакташып, анан декабрь, январь айларында алып чыгып сатышууда. Араван районунда жалпы 147 гектар аянтта курма багы бар. Андан өндүрүлгөн мөмөнүн көпчүлүк пайызы ички базарларда сатылса, калганы Россия Федерациясына экспортталат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.